Андалусту кайтарып алууга аракет кылган италиялык мусулман адмирал Кылыч Али Паша Джованни Диониджи Галени жер бетиндеги христиан ааламында Осмон ислам өлкөсүнө жалгыз каршы чыга ала турган бир дагы христиан өлкөсү жок. Ошондуктан бул ислам түрк сыймыгын сындыруу үчүн бардык христиан өлкөлөрүнүн биригүүсү зарыл. Папа Пий 5. Биз жогоруда Тургут Пашанын окуучуларынын бири тамплиерлердин борборун артиллериянын жардамы менен талкалап, Жер ортолук деңизинде бузукулук кылган крестүүлөрдүн каракчыларынын көпчүлүгүн жок кылган ислам флоту менен ийгиликтүү кайра кайтып келгенин айтып өткөн элек. Түшүндүрмө: Тамплиерлер крестүүлөрдүн уюму. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал устаты Тургут Пашанын денесин Ливияга көмүү үчүн алып келет. Тургут Пашанын өлүмүнөн кийин бул окуучусу Ливиянын башкаруучусу жана ислам аскери деңиз флотунун башкы кол башчысы болот. Италиялык бул мусулман баатырды Кылыч Али Паша деп аташкан. Анын Италиядагы ысымы Джованни Диониджи Галени болгон. Исламды кабыл кылгандан кийин аны Улуч Али деп аташкан. Анын мына ушул ысымын белгилүү испандык жазуучу Мигель де Сервантес бүт дүйнөгө таанылган Дон Кихот романында эскерет. Андан кийин мусулмандардын халифасы Селим 2 анын эрдигин көргөндөн кийин ага Кылыч Али, Алинин кылычы деген ысым ыйгарган. Биздин италиялык баатырыбыздын тарыхы исламдын тирүү легендасы Хайруддин Барбаростун кемелеринин биринен башталат. 16-кылымда Италиянын флоту менен Ислам халифатынын флотунун ортосундагы салгылашууда Барбаростун кемелеринин бири Али Ахмад Рейстин башкаруусу менен 1536-жылы Италиянын түштүк жээгине кол салат. Ошондо мусулмандар христиандардын бир жамаатын туткунга алышканда, алардын арасында Италиянын Калабрия провинциясындагы Ле Кестелла айылынан 17 жаштагы бир жаш жигит болгон. Атасы аны христиандыкты үйрөнүүсү үчүн бир кечилге жиберген эле. Атасы уулунун чиркөө кызматчысы болуусун каалаганы менен Аллах Таала ага башка бир нерсени каалаган экен. Бул жаш жигит ислам флотунун кемелеринде калакчы болуп иштеп жүрөт. Мусулмандарга аралашып, исламдын акыйкатын түшүнгөндөн кийин аны жактырып калат. Бул динде ал христиан кечилинен сурап, жоопсуз калган суроолоруна жооп таба алат. Аллах Таала анын жүрөгүнө ыйман нурун салып, исламды кабыл алганын жарыя кылат. Ошентип, ал мусулмандарды коргоо үчүн ислам кемелеринде крестүүлөрдүн жоортулуна каршы чыккан баатырга айланат. Аз эле убакыттын ичинде Али Ахмад Рейстин кемелеринин бирин башкарып калат. Жетишкен олжолорунун натыйжасы менен өзүнө жеке кеме сатып алып, Хайруддин Барбаростун уулу Хасанга кошулуу үчүн ал жерге сүзүп жөнөйт. Ал эң чынчыл жана эң эр жүрөк болгондугу үчүн эмиринин ишенимине кирген. Хасан Барбарос аны Алжирдеги Тилемсен шаарынын башчылыгына дайындайт. Кылыч Али чечкиндүү башкаруучу гана болуп калбастан, согуш майдандарында эрдигин да көрсөтө алган. Ал Испаниянын жээктерине кол салып, христиандардын инквизициясынан европалык мусулман бир туугандарынын кээ бирлерин куткарганга да жетишкен. Ал Испанияга каршы жасалган жүрүштөрдүн бир канчасын жетектеп, баарында ийгиликтерге жетишип, өзүнүн мыкты жактарын көрсөтө алган. Бул иштеринин натыйжасында Жер ортолук деңизиндеги христиан өлкөлөрүнө коркунуч салып койгон Тургут Пашанын флотуна кошулат. Ал Тургут Пашага шакирт болуп, Сицилияга болгон жүрүшүндө бирге болот. Тургут Пашага кошулгандан кийин өзүнүн биринчи жүрүшү Мальтага болуп, 1551-жылы 16-июлда Гозо аралына ээлик кылат. Кийин ал Тургут Паша менен Триполиге барып, 1551-жылы 15-августта шаарды тамплиерлердин колунан бошотушат. Осмон флотунун башкы кол башчысы адмирал Пий Али Паша Кылыч Алинин жетишкен ийгиликтерин көрүп таң калган. Ал
Кылыч Алини Эгей деңизиндеги Самос аралына башчы кылып тайындайт. Анын 1560-жылы Жерба аралындагы салгылашууда Ислам флотунун сол канатын жетектеп, өзүнүн эң мыкты жактарын көрсөтө алганын жогоруда айтып өткөнбүз. Ошондой эле ал 1565-жылы Египеттеги Александрия шаарына Бейлербей губернаторлордун генералы наамына ээ болуп башкарып турган. Ошол эле жылы Осмонийлердин Мальтаны курчоого алган флотуна кошулган. Курчоо учурунда устаты Тургут Паша каза болгондон кийин ислам аскерин башкарууну колуна алган. Улуу кол башчыларынын өлүмү менен мусулмандар да кошо жок болот деп турган тамплиерлердин чептерине кол салып, жүрөктөрүнүн үшүн алган. Аллах жолундагы күрөшүүнү уланта турган дагы бир мусулман кол башчынын чыгышына крестүүлөр да таң калышкан. Кылыч Алинин мыкты аскердик тажрыйбасынын негизинде устаты Тургут Пашанын денесин алып, ислам флоту менен Триполиге келип, аны жерге берген. Андан соң халифаттын борбору Стамбулдан Кылыч Алини устаты Тургут Пашанын ордуна Триполиге губернатор кылып дайындоо буйругу келет. Кийинки жылдары улуу мусулман саркери Кылыч Али Сицилия, Калабрия жана Неаполдун жээктерине ийгиликтүү жүрүштөрдү жасаган. Кылыч Алинин жылдызы Жер ортолук деңизинин үстүндө жанып, крестүүлөргө каршы күрөшүүдө ислам легендасына айланган учурунда мусулмандардын халифи аны ислам аскер базасы болуп турган Алжирге эмир кылып тайындайт. Кылыч Али Паша жаңы кызматка келүүсү менен бирге ага алдыда чоң иштер жүктөлгөн эле. Алардын эң зарылы Түндүк Африкадагы крестүүлөрдүн калдыктарын тазалоо болгон. Бирок анын өзүнүн оюндагы эң зарыл жана улуу тапшырмасы Андалусту кайра кайтарып алуу болгон. Осмонийлердин аскер башчылары кайсыл жерде болбосун мусулмандарга жардам колун сунуп келген. Андалус кулагандан кийин ал жердеги мусулмандардын азапка жана массалык түрдө куугунтукка туш болгондору Осмон мамлекетин испан христиандары менен элдешкис душман кылып тынымсыз согушууга алып барган. Андалустун кулаганына ондогон жылдар болсо да, аны эстөө жалпы мусулмандардын, өзгөчө осмонийлердин жүрөгүндө кала берген. Андалустагы жан чыдагыс кыйноолордон куткарып алып келгендерден ал жактагы кылмышкер христиандардын мусулмандарга каршы уюштурган инквизициясындагы болгон окуялар айтылган сайын осмонийлердин ачуусу күчөйт эле. Осмонийлердин түштүк Европа жана Андалустун жээктерине жасаган жүрүштөрү ал жерде калган мусулмандардын жоготкон жерлерине кайра ээлик кылып калуу үмүттөрүн арттырат эле. Андалус кулаган тарыхый доордо осмонийлер испан христиандары менен эле алек болуп калбастан, Византия империясынын борбору Константинопольду колго алышканын өзгөчө баса белгилеп кетсе болот. Жогоруда Мориск мусулмандарынын улуу жол башчысы Мухаммад ибн Умайя тууралуу айтып өттүк. Бул акылман аскер башчы мусулмандардын эркиндикке чыгуусу үчүн чоң көтөрүлүшүн уюштуруп, жыйынтыгында крестүүлөрдүн колунан кээ бир шаарларды тартып алганга жетишкен. Эгер Аллах Таала бул көтөрүлүштү Осмон империясынын баатырлары менен колдобогондо ишке ашмак эмес. Кылыч Али Паша көтөрүлүшкө колдоо көрсөтүү үчүн уюштурулган жашыруун тапшырма аткаруу уюмунун жетекчиси болуп турган. Ал кат алышуу, тыңчыларды жиберүү жана башка жашыруун жолдор менен эркиндик үчүн күрөшкөндөрдүн планын билип турган. Кылыч Али Паша мусулман бир туугандарына жардам берүү жолдорун табууга аракет кылган. Альмерия портуна Андалустагы эркиндик үчүн күрөшкөн мусулмандарга чоң көлөмдө курал-жарак жүктөлгөн 40 кеме жиберген. Андалустагыларга жардам берүү менен бирге Алжирдеги испан аскерлерин түп тамыры менен жок кылууну да пландап турган. Кылыч Али Паша Андалустан испан аскерин чыгаруу үчүн Алжирдеги Мостаганем шаарына ок-дарылар жүктөлгөн 1400 кемени жибергенден кийин осмонийлер аскеринен 14 000, алжирлерден 60 000 аскер жиберген. Булардын баары анын планы боюнча
Испаниянын Оран базасына кол салууга даярдык эле. Ал бир учурда Оран базасына жана Андалустун жээктерине кол салып, испан аскерлерин Андалус менен Алжирдин ортосуна чачыратууну каалаган эле. Бирок улуу Аллах Таала өз даанышмандыгы менен Мухаммад ибн Умайянын көтөрүлүш планын ишке ашырган жок. Андалустагы эркиндик көтөрүлүшү ишке ашпай калганына карабастан, Кылыч Али Паша андалустуктарга болгон жардамын токтоткон эмес. Ал Андалустун жээктерине тиш тырмагына чейин куралданган жүздөгөн деңиз аскерлерин түшүрүп, көтөрүлүшчүлөргө жардам бере алган. Кылыч Али Паша 1569-жылы Осмонийлерден мындан да көбүрөөк аскер даярдап, 4000 курал менен Андалустун ичине түшүргөнгө жетишкен. Соңунда ал Андалусту бошотууга чоң аскер жыйнап, жеке өзү башкарып бара турган чечимге келип турганда, Европа христиандары Осмон мамлекетине кол салар алдында тургандыгы үчүн халифа Селим экинчи Кылыч Алиге Осмон флотунда жылбай туруусу үчүн шашылыш кат жиберет. 1571-жылы 25-майда Папа Пий V Осмон мамлекетинин жеңиштерине жана алардын чабуулдарына чекит коюу үчүн европалыктарды, өзгөчө Испанияны чакырат. Бул союз кресттүүлөрдүн Осмон мамлекети түзүлгөндөн бери ага каршы уюштуруп келе жаткан 13-чү союзу болгон. Папа Пий V эмирлерди жана падышаларды кресттүүлөрдүн бул жүрүшүнө болгон күчү менен үндөйт. Анын 1570-жылы 8-мартта Испания падышасы Филипп экинчиге жазган катында мындай деп айткан: жер бетиндеги христиан ааламында Осмон ислам өлкөсүнө жалгыз каршы чыга ала турган бир дагы христиан өлкөсү жок. Ошондуктан бул ислам түрк сыймыгын сындыруу үчүн бардык христиан өлкөлөрүнүн биригүүсү зарыл. Ошондой эле Папа Пий V Осмоний мусулмандарына сокку уруу үчүн Ирандагы Сефевилер менен да кат алышкан. Сефевилер Осмон ислам өлкөсүнүн чыгышындагы мусулмандардын күчүн алсыратуу үчүн өздөрүнүн кезектеги чыккынчылыгын аткарышкан. Христиандар исламга каршы согушуу үчүн өтө күчтүү альянс даярдашкан. Кресттүүлөрдүн флоту 30 000 аскерин жүктөгөн 295 кемеси менен Лепанто портуна келген. Мусулмандардын флоту мындан бир топ аз эле. Аларды Пертев Паша жана Али Паша Муэззинзаде башкарган. Бул эки кол башчы мурда кургакта аскер башчылык кылып, деңизге келгендерине аз эле убакыт болгон. Аскер согуш кеңешин согуш планын түзүүдө кайчы пикирлердин себебинен эч кандай жыйынтыкка келе албай таркашат. Ал эми Кылыч Али Паша башында турган деңиз кол башчылары Осмоний чебиндеги артиллериялар душмандардын алдыңкы кемелерин талкалап, оор сокку бергенде согуш башталбастан Осмонийлердин кемелери кресттүүлөрдүн флотун кууп чыкканга жетише алат деген ойдо болушкан. Бирок Пертев Паша менен Али Паша Муэззинзаде кресттүүлөрдүн флотуна чабуул коюуга буйрук берет. Алардын бул көктүгүн көргөн деңиз кол башчылары Осмоний флотунун артиллериялары менен кенен колдонулуп, душмандарга жетерлик сокку берүү үчүн ачык деңизге чыгууларына кеңеш беришет. Бирок бул сунушта баш кол башчы тарабынан четке кагылат. Бул оор абалда Кылыч Али Пашага горизонтто жакындап келе жаткан кырсыктын элеси көрүнгөндөй болот. Ошондо ал башчылардын алдына туруп мындай деп кыйкырат: Хайруддин Паша жана Тургут Пашалар менен бирге согушуп жүргөндөр кайда калды? Эмне үчүн сүйлөбөйсүңөр? Деңиз согушу жээкте болмок беле? Кылыч Али Пашанын кыйкырыгы эч нерсени чече алган эмес, анткени башчылар чечим кабыл алып коюшкан эле. Кеңеш убагы да бүткөн. Согуш планына ыраазы болбосо да, Кылыч Али Паша аргасыздан согушка катышууга бел байлайт. Ага ислам флотунун сол канатын башкаруу жүктөлгөн эле. 1571-жылы 7-октябрда эки алп флоттун ортосунда Лепанто салгылашуусу башталат. Согуш укмуштуудай кан төгүүлөр жана коркунучтар менен башталат.
İslam флотунун башкы кол башчысы Али Паша Муэззинзаде шейит болот. Ошол эле учурда крестүүлөрдүн флотунун сол канатын башкарып жаткан Венециялык адмирал Барбариго өлтүрүлөт. Согушка ыңгайсыз жер тандалгандыгы үчүн осмонилердин кемелери крестүүлөрдүн артиллериялык соккуларына туш болот. Чындыгында чоң кырсык болот. Мусулмандардын флотунун оң канатын башкарган Мухаммад Паша шейит болот. Крестүүлөр Али Паша Муэззинзаденин алтын жалатылган жибектен болгон байрагын алып алганга жетишишет. Крестүүлөр аны Түркияга 1965-жылы кайтарып бергенге чейин жүздөгөн жылдар бою Ватиканда сактап турушкан. Бул аяосуз согуштун жыйынтыгында Ислам флотунун оң капталы жана ортосу талкаланып, Кылыч Али Паша башкарган сол канаты асказоодой болуп кыймылдап да койгон эмес. Ал өзүнүн кемелеринин катарын бузбаганга аракет кылып жатты. Анын крестүүлөрдүн ыйык Иоанн орденинен турган Мальта флотун бирин калтырбай талкалап саларын эч ким күткөн эмес. Ал Мальта флотунун башчысын өлтүрүп, байрагын алганга да жетишкен. Ал бул иштерди кемелеринен бирөөнү да жоготпостон жана соккуга туш кылбастан бүтүргөнү өтө таң калыштуу болгон. Андан кийин биздин баатырыбыз мусулмандардын калган кемелерин крестүүлөрдүн соккусунан сактап калуу үчүн укмуштуудай соккуларды узатып, аларды душмандардын соккусунан ыраак жерге алып чыгып кеткенге жетишет. Кылыч Али Пашанын бул согушту 64 жашында ийгиликтүү өткөрүп жатканын укканыңызда таң калууңуз дагы да артышы мүмкүн. Лепанто салгылашуусунда эки тарап тең чоң жоготууларга туш болгон. Бирок осмонилердин материалдык жоготуусуна караганда моралдык жоготуулары чоң болгон. Алардын жеңилүүсү өтө чоң терс таасир калтырган. Анткени европалыктар жеңилбес деп ойлогон осмонилердин оңой эле жеңилип калуусу алардын кийинки кадамдарына түрткү болгон. Бул чоң жоготууга карабастан Осмон мамлекетинин эр жүрөк баатырлары байрактарын түшүргөн жок. Кылыч Али Паша халифаттын борбору Стамбулга 87 кемеси менен кирип барганда, бул эр жүрөк баатырдын эрдигин көргөн мусулмандар Аллаху акбар деген такбир менен тосуп алышкан. Сулайман Канунинин уулу халифа Селим экинчи Кылыч Али Пашаны жеке өзү чыгып тосуп алган. Ошондо Селим экинчи баатырыбыздын Улуч Али деген ысымын Кылыч Али деп өзгөрткөн. Халифа аны Ислам аскер деңиз флотунун башкы кол башчысы кылып дайындайт. Кылыч Али Паша Осмон флотун кайрадан мурдагыдан да күчтүү кылып даярдоо үчүн Стамбулдан бир канча ай туруп, андан кийин крестүүлөргө мусулмандар дагы деле бар экенин жана алар дагы деле жер ортолук деңизине ээлик кылып турганын көрсөтүп коюу үчүн деңизге сүзүп чыгат. Осмон Ислам флотунун кайра калыбына келүүсүнө халифа Селим экинчи жеке өзү киришип, ага кеткен чыгашыларды жеке капчыгынан берген. Султан сарайынын сейил багын кемелерди жасоо үчүн бошоттурган. Венеция жана башка христиан өлкөлөрү Лепантодогу жеңиштерин майрамдап бүтө албай, спирт ичимдиктери менен шаңдуу күн өткөрүп, жеңиштерин түбөлүккө сактап калуу үчүн айкелдерди тургузуу менен убара болуп жатышканда, осмонилер жаңы флотту тургузуу үчүн болгон күчү менен иштеп жатышты. Алар бир кышта заңкайган 153 оор согуш кемесин жасаганга жетишет. Осмонилер бир жылда Лепанто согушунда талкаланган кемелеринен көбүрөөк жана күчтүүрөөк кемелерди даярдап алышат. Бул Осмон империясынын күчү дагы деле сакталып тургандыгын билдирип, алардын көкүрөгүндө жашап турган руханий күч менен аз убакыттын ичинде жоготкондордун ордуна кое алаарын көрсөткөн. Өч алуу сааты келди. Крестүүлөрдүн Кипрге кол салуусу угулгандан кийин 1572-жылы улуу мусулман кол башчысы Кылыч Али Паша 245 кемеси менен Стамбулдан Кипрге сүзүп жөнөйт. Осмон флотунун келе жатканын көргөн крестүүлөр аларга каршы чыга албасын түшүнүп, артка чегинишкен.
Бирок ислам флоту алардан оюна койбостон 1573-жылы 7-мартта Венеция менен төмөнкү шарттарга келишим түзүшөт. Венеция Осман мамлекетине аскердик контрибуция катары 300 000 алтын лира төлөө. Венецияга карап турган Занте аралы үчүн салыкты 500 лирадан 1500 лирага көтөрүү. Кипрдин Осман мамлекетине караштуу экенин таануу. Ошентип ислам флоту кайрадан Жер ортолук деңизине ээлик кылууну улантат. Ошол эле учурда Осман халифаты протестант Британия менен союз курууга келишим түзгөн. Британия ханышасы Елизавета I католик Испанияга каршы союз түзүү үчүн мусулмандардын халифасы Мурат III менен кат алышып турган. Түшүндүрмө: контрибуция жеңген мамлекетке жеңилген мамлекет тынчтык келишими боюнча согуштан кийин төлөп туруучу акча. Түшүндүрмөнүн аягы 1587-жылы 21-июнда ислам үммөтү италиялык улуу мусулман баатыры менен кош айтышат. Ислам флотунун улуу кол башчысы Кылыч Али Паша кайтыш болуп, халифалыктын борбору Стамбулда жерге берилген. Биз мектеп программаларында анын ысымын укпасак да, Италия анын мусулман болгонуна карабастан уулунун тарыхын унуткан эмес. Италиялыктар 1989-жылы Кылыч Али Пашанын кичи мекени Ле Кастеллеге айкелин тургузушкан. Анын бул айкели азыркы күнгө чейин сакталып турат. Андалус кантип кулаган? Андалустун улуу цивилизациясынын улуу мурасын жер бетинде сактап калган магриптик мусулман баатыры ким эле? Кезектеги каарман